УТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанар Эсенова. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргыз-Түрк Манас университетинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Төрөбаев окуу жайга агро өнөр жай комплекси үчүн адистерди жана кадрларды даярдоо боюнча университеттин ишмердүүлүгү менен жакындан таанышуу максатында барды. Сапардын жүрүшүндө министр заманбап лабораториялар менен жабдылган инженердик факультет, табигый илимдер факультети, ветеринария факультети жана агрардык факультетинин ишин көрүп чыкты. Бул жерден студенттер тамак аш жана химиялык инженерия, биотехнология, ветеринария, өсүмдүк өстүрүү, биология өсүмдүктөрүн коргоо жана айыл чарбасынын туруктуу өнүгүүсү үчүн маанилүү болгон башка багыттар боюнча билим алышат. Бакыт Төрөбаев окуу жайдын эмгек жамааты студенттерге министрликтин негизги 5 багыты боюнча маалымат берип, илим жана билим алмашуу агрардык секторду өнүктүрүүнүн негизги факторлорунун бири экендигин баса белгиледи. Жыйынтыгында ал илимдеги жаңылыктарды практикалык тармакка киргизүүдө өз ара кызматташуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча көп мандаттуу округдардын схемаларын бекитүү боюнча жыйын өткөрдү. Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча көп мандаттуу шайлоо округдарынын Чүй облусу боюнча чыгаралары 17-номурдан башталат. Алар: Номер 17 шайлоо округу Борборо, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын имараты. Шайлоочулардын саны 149.072. Чегаралары: Талас районунун Бешташ, Каракол, Кеңкол, Шумкаруя, Чоң Алыш айыл аймактары толугу менен. Панфилов районунун Кайыңды шаары, Курама, Күрпүлдүк, Фрунзе, Орто Кайыңды айыл аймактары толугу менен. Жайыл районунун Жайыл, Сарыкоо, Суу Самыр, Талды Булак айыл аймактары, Кара-Балта шаары толугу менен. Номер 18 шайлоо округу Борбору Беловодская айылы, Москва райондук мамлекеттик администрациясынын имараты. Шайлоочулардын саны 139.755. Чегаралары: Жайыл районунун Акбашат, Ынтымак айыл аймактары толугу менен. Москва районунун Ак Суу, Төрткүл, Төлөк, Нарзан, Миңбулак айыл аймактары толугу менен. Сокулук районунун Шопоков шаары, Сары Өзөн, Кайназарова, Сокулук айыл аймактары толугу менен. Номер 19 шайлоо округу Борбору Сокулук айылы, Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын имараты. Шайлоочулардын саны 138.373. Чегаралары: Сокулук районунун Гаверловка, Жаңы Бакта, Төмөнкү Чүй, Манас, Военно-Антоновка, Күнтүү айыл аймактары толугу менен. Бишкек шаарынын Ленин районунун Новопавловка айылындагы МАП 106, Ак Өргө, Ак Ордо, МАП 103 толугу менен. Номер 20 шайлоо округу Борбору Лебединовка айылы, Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын имараты. Шайлоочулардын саны 127.760. Чегаралары: Аламүдүн районунун Чокморов, Байтик Баатыр, Сыдыков, Каражыгаш, Достук, Арашан, Ташмойнок айыл аймактары толугу менен. Бишкек шаарынын 1-Май районунун Манас айылы, Учкун, МАП 208, Маевка, МАП 207, Калыс Ордо, МАП 307, Аламүдүн айылындагы МАП 306, Энесай, МАП 135, Бакаята, МАП 302, Бишкек шаарынын Ленин районунун Чоң Арык, МАП 108. Номер 21 шайлоо округу Борбору Бишкек шаары, Москва көчөсү 15. Шайлоочулардын саны 138.792. Чегаралары: Бишкек шаарынын Ленин районунун Орок айылындагы МАП 101, 102, 104, 105, 108, 107 толугу менен. Номер 22 шайлоо округу Борбору Бишкек шаары, Москва көчөсү 15. Шайлоочулардын саны 135.256. Чегаралары: Бишкек шаарынын Октябрь районунун Көкжар айылындагы МАП 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 толугу менен. Номер 23 шайлоо округу Борбору Бишкек шаары, Москва көчөсү 15. Шайлоочулардын саны 131.968. Чегаралары: Бишкек шаарынын 1-Май районунун Пригородная айылындагы МАП 201, 202, 203, 204, 205, 208, 206 толугу менен. Номер 24 шайлоо округу Борбору Бишкек шаары, Москва көчөсү 15. Шайлоочулардын саны 134.326. Чегаралары: Бишкек шаарынын Свердлов районунун Төмөнкү Аларча айылындагы МАП 301, 302, 303, 305, 308, 304 толугу менен. Номер 25 шайлоо округу Борбору Кант шаары, Ысхата райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.
Шайлоочулардын саны 141.173. Чек аралары: Бишкек шаарынын Октябрь районунун Туңгуч кичи району Рухий Мурас, Каражыгач, Алтын Ордодогу МАП 406 толугу менен, Ысык Ата районунун Узункыр, Жайылма, Аккудук, Жээк, Кочкорбаев, Нурманбетов, Кеңбулуң, Сыntаш, Ысык Ата айыл аймактары толугу менен, Кан шаары толугу менен. Номер 26 шайлоо округу Борборук Токмок шаары, Токмок шаарынын мэриясынын имараты. Шайлоочулардын саны 132.142. Чек аралары: Токмок шаары толугу менен, Чүй районунун Бурана, Ибраимов, Биримдик 11 жылга, Чүй айыл аймактары толугу менен, Кемин районунун Кемин шаары, Орловка шаары, Кичи Кемин, Кызыл Октябрь, Чоң Кемин, Чымкоргон айыл аймактары толугу менен. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөттөрүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөт. Добуш берүү укугуна биометрикалык каттоодон өткөн 18 жаштан жогорку жарандар ээ. 8 октябрга чейин шайлоочулардын алдын ала тизмеси Тизме чекит gov.chekit KG порталына жайгаштырылат. Ошондой эле шайлоо участоктарында таанышууга мүмкүн болот. Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо 10 ноябрда аяктайт. Ал эми үгүт иштери ошол эле күнү башталып, 29 ноябрга чейин уланат. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык система менен көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайланат. Депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга жана өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен жарандарга таандык. 30 көп мандаттуу шайлоо округунун ар биринен жогорку кеңештин 3 депутаты 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Мында шайлоочу өзүнүн тандоосу боюнча бир гана талапкерге добуш бере алат. Энергетика министри Талайбек Ибраев күн мурун Сокулук райондук электр тармактарына күтүүсүз барып, алдыдагы 25-26 жылдагы күз-кыш мезгилине карата даярдыгын текшерди. Ведомстводан маалымдашкандай, текшерүүнүн жүрүшүндө министр Сокулук райондук электр тармактарындагы оңдоп түзөө, реконструкциялоо жана учурда район боюнча акылдуу эсептегичти орнотуу иштери менен жакындан таанышты. Министр акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери белгиленген мөөнөттө тиешелүү көлөмдө аткарылбай жаткандыгын баса белгилеп, ушул жаатта ыкчам иш алып барууну электр энергиясынын сатуу кызматынын жетекчисине тапшырды. Аны менен катар Сокулук риетинин жетекчисине 1 ай аралыгында кызматкерлерди ишке өз убагында келип кетүүсүн көзөмөлдөгөн турникет орнотууну, мнемосхемасын заманбап LED экранга алмаштырууну, электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча керектөөчүлөр менен тыгыз иш алып барууну жана оңдоп түзөө иштерин өз убагында жана сапаттуу аткарууну, коопсуздук эрежелерин так сактоону, маселе менен кайрылган абоненттерге сылык мамиле жасоону тапшырды. Мындан тышкары Сокулук риетинин эмгек жамааты менен жолугушуп, чечилбеген маселелер аткарылып жаткан иштер тууралуу кеңири маалымат алды. Анда энергетиктер атайын техниканын жетишсиздигин, айлык маянанын аздыгын билдиришти. Министр айтылган сунуштарды угуп, кийинки жылы Чүй электр тармактар ишканасына көбүрөөк атайын техника бөлүнөрүн жана жакынкы аралыкта айлык маяна көтөрүлөрүн билдирди. Чүй облусунда энергетика тутумун санариптештирүү уланууда. Электр энергиясын автоматташтырылган эсепке алуу программасынын алкагында аймакта акылдуу эсептегичтер орнотулууда. Система кандай иштейт жана тургундар бул жөнүндө кандай ойдо? Теманы кабарчыбыз улантат. Электр тармагын санариптештирүүнүн алкагында электр энергия менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жана абоненттерди тейлөө сапатын жогорулатуу максатында Чүй облусуна 119.500 акылдуу эсептегичтер орнотулат. Ошондой эле эсепке алуу шаймандары менен бирге адистер менин жарыгым мобилдик тиркемесин орнотууну сунуштап жатат. Ал эсептерди онлайн төлөөгө, керектөөнү көзөмөлдөөгө жана мүмкүн болгон өчүрүүлөр жөнүндө эскертмелерди алууга мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун санариптештирүү саясатын колдоо максатында Чүй облусунда да акылдуу эсептегичтер орнотуу иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылга Кудай буйруса 119.500 акылдуу эсептегич орнотуунун алдында турабыз. Бул эсептегичтер негизинен Чүйдүн Ысык Ата, Чүй, Аламидин, Сокулук, Москва райондоруна коюлат. Учурда бизде 300.000ден ашык абонент бар. Ошол абоненттин бүгүнкү күндө 88.000 абонентине акылдуу эсептегич орнотулган. Акылдуу эсептегичтер бир фазалуу жана 3 фазалуу болуп экиге бөлүнөт. Бир фазалуунун кубаттуулугу 5 киловаттка чейин, 3 фазалуудуку 10 киловаттка чейин.
Бүгүнкү күндө Чүй облусунун Чүй, Ысык Ата, Аламүдүн, Сокулук жана Москва райондорунда 5800 акылдуу эсептегичтерди орнотуу башталды. Рестен келдик, бул жаңы умный счетчиктерди алып келдик, ошолорду таккан жатабыз азыр. Бул 5 киловаттан ашык колдонсоңуз, бул автоматикалык түрдө өчүп калат. Ошон үчүн 5 киловаттка жеткирбей, электроэнергияны үнөмдөп колдонушубуз керек. Азыр ушуну берге жаңысын коюп беребиз. Умный счетчиктен айырмасы ошо экен. Баягыдай тынчыбыз салбай, өз убагы менен төлөп турсак, баягы тыкылдатып келбейт балдар. Эмесин станциясына алып келип берсе, биз эле бияка мой светке түшсө эле сразу төлөйбүз. Сокулук райондук электр тармактары ишканасы 69 миңден ашуун абоненттерди электр энергия менен камсыз кылат. Анын 23%-на буга чейин акылдуу эсептегичтер орнотулган. Ал эми 2025 жылга 30 миң акылдуу эсептегич коюлуусу күтүлүүдө. Бүгүн Сокулук районунун Белек айылында үймө-үй аталган эсептегичтер орнотулууда. Элетте 280 кардар бар болсо, анын 20%-на акылдуу эсептегич коюлуп иш уланууда. Бизге бул жылы тапшырма берилген, ошо 30 миң счетчик акылдуу учет коюш керек. Ошону коюу иштери азыр жүрүп жатат. Акылдуу учеттун артыкчылыгы кардарлар менен болгон байланышта аралыктан показанияны электр эсептегичтин көрсөткүчүн алуу. Эгер кардар бир кандайдыр бир себептерден төлөм жүргүзбөй калса, биз аралыктан өчүрүү. Анан эң негизги артыкчылык бул биздин жанагы электр чубалгыларында жанагындай биздин көмөк чордондордо нагрузка болуп аткан маалда бизде бул ограничение кылуу. Учурда Чүй облусунда 88 миңден ашуун акылдуу эсептегичтер орнотулду. Жакынкы жылдары алар ар бир үйдө пайда болуп, абоненттерге чыгымдарды көзөмөлдөөгө жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жардам берет. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чүй, Сокулук району. Жайыттарды калыбына келтирүү жана мал чарбасын колдоо максатында Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги аймактарга атайын үрөндөрдү бекер таратууда. Мындай иш-чара өлкөнүн бардык облустарында өтүүдө. Маселен, бүгүн Кара Балта шаарынын кампаларынан Чүй облусуна үрөндөр таратылды. Бул демилге тоют базасын чыңдап, түшүмдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзөт. Иш-чара тууралуу Тынчтыкбек Акишевдин материалында. Кыргызстанда деградацияга учураган жайыттарды жакшыртуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. 2025 жылдын күз айында суулар ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жайы министрлиги республикалык бюджеттен 50 миллион сом бөлүп, жайыт чөптөрү жана эспарцет үрөндөрүн сатып алууга каражат бөлдү. Жалпысынан райондорго 9650 гектар жерге себүү үчүн 173 миң килограммдан ашык үрөн бекер таратылды. Бул берилген жайыт үрөндөрү биздин райондук ветеринарлык башкармалыктар аркылуу айыл өкмөттөрдөгү муниципалдык ишканаларга берилет. Ал муниципалдык ишканаларда атайын жайыт адистери бар. Ошолор жайыт пайдалануучулар менен биргеликте уюштуруу менен ошол кунарсыз делген жакынкы жайыттарга ушул үрөндөр себилет. Биз кийинки 2026 жылга да пландап атабыз. Кудай буюрса ошондой эле иш-чараны жайыттарды жакшыртуу максатында. Бул эмне себептен келип атат? Себеби жылдан жылга жайыттарыбыз деградацияга учурап, ошол деградацияга учураган жайыттарды жакшыртуунун негизги 3 жолу бар. Эс алдыруу менен, жайыт үрөн себүү менен, же болбосо жанагы удобрение себүү менен жайыттарды жакшыртуу жолдору бар. Ошонун эң негизгиси биз ушул жайыттарга жайыт үрөн себүү менен жакшыртуу деген методду колдонуп, жайыттарды жакшыртып атабыз. Эспарцет, Кастрец, Житняк жана Райграс үрөндөрү Ош, Баткен, Жалал Абад, Нарын жана Талас облустарына жеткирилди. Чүй облусунда таратылыш Кара Балта шаарындагы кампадан жүргүзүлүп жатат. Жанагы жайыттарды жакшыртуу максатында үрөнгө келип отурабыз. Бүгүнкү күнү биздин районубузга 1296 килограмм жайыт үрөндөн бөлүнүптүр. Кудайым буюрса, ошону берилген графиктин негизинде биз ушул октябрь, ноябрь айларында себип бүтүрөбүз. Үрөндөрдү натыйжалуу колдонуу үчүн адистерге жерди дайырдоо, себүү нормаларын сактоо жана себүү мөөнөттөрү боюнча кеңештер берилди. Буга ыкма үрөндөрдү жеткирип, эле тим болбостон аларды туура пайдаланышын камсыздайт. Бүгүн бизге мынакей ушул кампадан Кыргыз өкмөтүнөн
бизге ушу райондорго бөлүнүп берген могу жайыттарга үрөндү себи боюнча ошол үрөндү келип алып атабыз. Бул үрөндүн 4 түрүн алдык. Буларды биз бул жайыттарга себебиз. Бул программаны ишке ашыруу фермерлер үчүн тоют базасын бекемдөөдөн тышкары деградацияга учураган жайыттарды калыбына келтирүүгө, мал чарбасын продуктивдүүлүктү жогорулатууга жана айыл жерлеринде туруктуу экологиялык жана экономикалык негиз түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул фермерлерди колдоонун жана айыл чарба секторун өнүктүрүүнүн маанилүү кадамы болуп саналат. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, Утуирка, Чүй, Жайыл району. Чүй районунда күзгү айдоо жана себүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда Мичурин айыл чарба кооперативи тарабынан 50 гектар жер аянтына Канаданын Жерси сортундагы буудайдын үрөөнүн себүү иштери аткарылууда. Аталган буудай сорту башка сорттордон айырмаланып, түшүмдүүлүгү жогору экендиги менен белгилүү. Орточо алганда гектарынан 70-80 центнерден түшүм алуу күтүлүүдө. Бул көрсөткүч Кыргызстандын шартында жогорку натыйжа болуп эсептелинет. Айыл чарба адистеринин айтымында Жерси сортуна суукка жана ар кандай климаттык шарттарга туруктуулугу, дан сапатынын жогору болушу жана тез бышып жетилүүсү мүнөздүү. Мындан улам дыйкандар үчүн кирешелүүлүгүн камсыздап, экспорттук мүмкүнчүлүктү да кеңейтүүгө шарт түзөт. Мичурин кооперативи мындан сырткары жерди өз убагында иштетүү, минералдык жер семирткичтерди туура колдонуу жана агротехникалык эрежелерди сактоо аркылуу түшүмдүүлүктү дагы жогорулатуу аракетин көрүп жатат. Бул демилге жалпы Чүй районунун айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жасалган кадам. Чүй облусунун Ысык Ата районунун аймагында жалпы аянты 200 гектарды түзгөн жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык аталган жер тилкелери 1992-1994 жылдары муниципалдык менчиктин балансынан мыйзамсыз чыгарылып, ушул убакка чейин жергиликтүү тургундар тарабынан иштетилип келгени аныкталган. Ошол эле учурда жергиликтүү жетекчилер жана кызматкерлер көп убакыттан бери жер тилкелерин муниципалдык же мамлекеттик менчикке алып коюунун милдеттүү жол жоболорун аткарбай туруп, жеке жактарга айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн конкурссуз негизде колдонууга берип келишкен. Мындан улам мамлекетке милдеттүү түрдө төлөнүүчү ижара акылары төлөнбөй калган. Эсепке алынбаган жерлердин учурдагы базар баасы 1 миллиард 73 миллион 248 миң сомду түзөт. 5 октябрь Кыргызстандагы мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленип келет. Сокулук районунун Шопоков шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясынын мугалими Калбүбү Абдыкеримованын агартуучулук тармагындагы эмгек жолу дегеле мугалимдерге түзүлүп жаткан учурдагы шарттар туурасында кабарчыбыздын кийинки материалында. Отуз 38 жылдан бери билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Калбүбү Абдыкеримова химия жана биология мугалими. Арманыбыз бүгүнкү күнү Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясында мугалим. Бул аралыкта ал сабак берген балдар ийгиликтүү жеке ишкер, мамлекеттик кызматкер жана эл аралык деңгээлдеги кесипкөй мыкты адистер. Азырда балдарга талыкпай билгенин үйрөтүп, алардын келечекке болгон пайдубалын түптөөгө салымын кошуп келет. Мугалимдик кесип бул өзү татаал көрүнгөнү менен ушунчалык ардактуу кесип, эмеси менен ардактуу. Анткени мугалимдик кесип бул башка кесиптердин бардыгын даярдаган, бардык адамдарды тарбиялаган кесип да. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Келечек үчүн да маанилүү. Ошондуктан биз агартуу тармагындагы мугалимдер өтө жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Анткени жоопкерчиликтүү болсок, биз гана келечектин адамгерчиликтүү, жоопкерчиликтүү инсандарын тарбиялай алабыз. Бул мамлекет үчүн өтө маанилүү. Акыркы кезде мугалимдерге түзүлгөн шарттар оңолуп, алардын айлык акылары жогорулаган. Ага карабастан бүгүнкү күндө мектептерде мугалимдердин жетишсиздиги курч бойдон калууда. Мен да эле ушул мугалимдик кесипке жаштарды өзгөчө чакырып кетет элем. Анткени жаштар биздин келечегибиз. Биз үчүн ушул мугалимдик кесипке
эң бир жакшы окуган, эмгекчил, адамгерчиликтүү адамдар келсе, бул коомдун келечеги. Ошондуктан мен бардык жаштарды мугалимдик кесипке тартат элем, чакырат элем. Мамлекет дагы азыркы күндө аябай жакшы кам көрүп жатат. Акыркы күндөрдөгү жаңылыктар бардыгына белгилүү. Анткени мугалим үчүн көптөгөн жакшы шарттарды түзүп берип жатышат. Белгилөтсөк, Сокулук районунун Шопоков шаарындагы бул мектепте жалпы 2315 окуучу билим алса, 107 мугалим эмгектенет. Окуучулардын саны көп болгону менен мугалимдердин билим берүү сапаты жогору. Балдарды ар тараптуу өнүктүрүү, алардын мыкты жаран, мыкты кесиптин ээси болуусу, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө таасирдүү салым кошушу мугалимдердин эмгеги менен түздөн-түз байланыштуу. Акыркы кезде ошол Алтын казык мамлекеттик программасы менен бизде окутуулар жүрүп атты. Ага биздин STEM предметтиктер барып келишти окууга. Андан башка англис тилинде да окутуулар жүрүп атты. Бул эмнени калыптандырат? Бул мугалимде кесиптик эң жогорку компетенттүүлүктү калыптандырат. Ошондой эле мурункудай жаттоо артта калып, мугалимдерди пайдалуу сабак берүүгө үйрөтөт. Мугалимдерди түйшүктүү кесипти тандап алгандан кийин мен ошол кесипти аркалоо менен бирге сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Баягы бардык нерсеге креативдүү мамиле кылууңуздарды тилейм. 12 жылдык билим берүү программасынын алкагында Чүй облусунда 290дон ашуун мугалимдер атайын окуудан өтүп келишти. Ал эми облус боюнча предметтик мугалимдердин жетишсиздиги курч бойдон калууда. 300дөн ашуун мугалим жетишсиз, негизинен акыркы жылдары агартуучуларга түзүлгөн шарттар жакшырды. Бүгүнкү күндө Чүй облусунда 11137 мугалим эмгектенет. Андан сырткары 200 миңден ашык окуучуларыбыз бар бизде. Чүй облусунда мына жаңы окуу жылы башталгандан бери ишке киришип, азыр үзүрлүү эмгектенип отурушат мугалимдерибиз. Жогорку окуу жайлары менен келишим бар. Жогорку окуу жайларынын мугалим 4-5 курстун студенттерин дагы тартканга аракетин жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жетишпегендикти ушул жолдор менен биз акырындык менен чечебиз. 5 октябрь мугалимдер күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетким келет. Иштерине ийгилик каалайбыз. Мындан арыда чыгармачылык менен эмгектенип, жакшы жыйынтыктарды жарата беришине тилектешпиз. Учурда аймактарда мугалимдерге шарт түзүү, окуучулардын билим алуусундагы сапатка көңүл буруу жана балдарды кесипке багыт берип окутууга өзгөчө көңүл бурулууда. Белгилөтсөк, быйылкы окуу жылына карата Алтын казык программасынын алкагында мугалимдер окутулуп, миңдеген ноутбуктар мамлекет тарабынан мугалимдерге акысыз тапшырылды. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Сокулук району. Азыркы мезгилде Европа биримдигине кирген мамлекеттеринде расмий эмес маалыматтар боюнча 100 миңден ашык мекендештер окуп, эмгектенип келет. Алардын ичинде Германия Федеративдүү Республикасында эле 20 миңден ашык кыргызстандык жаран бар. Журтташтарыбыздын немис жергесиндеги жашоосунда элчилик менен диаспора өкүлдөрүнүн орду чоң. Ал жактагы турмуштун күнгөй тескейлери менен Берлинден Мурат Жолукеев баяндайт. Учурда Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн арасында көптөгөн журтташтар жашап, билим алып, эмгектенип келет. Эски континент аталган мамлекеттердин ичинде экономикалык көрсөткүчтөрү менен сап башында туруп, Европа өндүрүшүнүн локомотиви болгон Германия Федеративдүү Республикасында бүгүнкү күндө расмий эмес маалыматтар боюнча 20 миңден ашык мекендештер бар. Бул Берлинде жайгашкан элчилик эки өлкө ортосундагы тышкы саясатты ишке ашыруу менен бир катарда Кыргызстандын жарандарынын суроо маселелерин чечүү багытында да ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Германияда расмий 12 миң кыргызстандыктар бар. Негизинен биз ойлойбуз 20 миңден ашык кыргыз граждандары бар деп ойлойбуз. Андан башка жылына жайында 6-8 миң студенттер келип турат. Туристтер да келет дегендей. Кыргыз бул жерде мындай бардык шаарларынан мындай жолугат. Жана
bir критикалык чек дегенде белгилүү бир чектен өткөндөн кийин диаспора өзүнүн турмушу менен жашап калат экен. Мурун аз болуп уюша албай аткан болсо, көбөйгөн сайын араларынан лидерлер чыгып, жалпы кызыкчылыгы менен бириккен уюмдар көп болуп атат. Жыл сайын жаштар Германиянын бардык жерлеринде өз алдыларынча ар кандай иш-чараларды өткөрүшөт. Жалпысынан бул жактагы кыргызстандыктардын күнгөй тескей жашоосунда ар кандай маселелер пайда болот. Аларды жеринен ыкчам чечүүдө жана бөтөн эл менен интеграция жеңилирээк жүрүүсүнө, аны менен бир катарда маданий иш-чараларды өткөрүүдө негизинен диаспоралардын орду чоң. Мен ойлойм, биз диаспоранын ишин күчөткөнгө мындай элчилик кызыктар. Анткени Германияда бир 7 дипломат бар. Алар бүт Германия боюнча жетишпейт. Ошон жердеги лидерлер, жердештер, диаспоралар бири-бирине мындай жардам бериш керек. Менин ушул эмем ушул. Элчилик гана эмес, диаспора дагы өзүнчө жардам бериш керек деп ойлойм. Диаспора бутуна туруп атат, официалдуу катталып атышат. Азамат мырза көптөгөн жылдардан бери чет өлкөдө, анын ичинде Европада ишкерлик менен алектенип, ошол себептен биздин кандаштарыбыздын кайгы-муңун, кубанычтарын жакындан жакшы билип, акылын айтып, тажрыйбасы менен бөлүшүп, көбүлөрү болсо жардамын аябай кол сунган чыныгы мекенчи жигиттерибизден. Учурда Польша жана Германиядагы Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын өкүлү болуп дагы эмгектенип келет. Анын баамында акыркы мезгилде элчиликтер менен жердештердин ортосунда байланыштар күчөп, ага диаспоралар көпүрө боло баштаганы байкалат. Негизи эле ушул Европа мамлекетинде биздин элчиликтердин бул мекендештерибизге болгон жардамы абдан маанилүү. Ошон үчүн биздин элчиликтерибиз бар. Ошо Германияда, Италияда, Австрияда сыяктуу мамлекеттерде элчиликтерибиз бар. Акыркы жылдары негизинен эле биздин элчиликтер бизди мекендештер менен өзгөчө диаспоралар менен иштешкенди үйрөндү десек болот да. Тыгыз байланышта диаспоралардын өкүлдөрү менен түздөн-түз сүйлөшүп иштерди алып барып турушат. Кээ бир мамлекеттерде диаспораларыбыз жок, бирок ошо биз бияктагы активист балдар менен чогуу биригип, ошо диаспоралардын ачылып көбөйүшүн үгүттөп келебиз. Анткени ошо мекендештер менен элчилик арасында диаспоранын ролу абдан чоң да. Анткени кээ бир мекендештерибиз элчиликке келгенде ыйба кылып, ал жерден келип туура эмес сүйлөп аламбы, туура эмес кагаз жазып аламбы деп, заявленияны туура эмес эметип аламбы деген сыяктуу болор болбос кээ бир эмелер менен келбеген көптөгөн мекендештерибиз бар. Ошолорду элчилик менен байланыштырып, ошолордун көйгөйлөрүнө жардам берүү багытында биздин диаспоралардын ролу абдан чоң. Ошон үчүн ар бир жерде диаспоралар болуш керек, элчиликтер диаспоралар менен тыгыз иштелиш керек. Бул абдан жакшы жаралга деп айтсак болот да. Ала тоодон алыста жүргөн жарандарыбыз чындыгында немис калкы менен жуурулушуп, өз ишин алып барууда жерлерде жайгашкан кыргыз маданий борборлордун түптөлүшү өтө маанилүү. Себеби алардын аткарган аракеттери менен титулдуу улут өкүлдөрү кыргыз калкынын каада салтын, үрп-адаттарын, тарыхын билүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эң башкысы, Германияда отурупташып калган мекендештерибиздин угул кыздары диаспора өкүлдөрүнүн жардамы менен дилибизди унутпай сактап калууга шарттар түзүлөт. Мурат Жулукеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театры 99-чу сезонун ачты. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, жаңы театрдык сезон Жалил Сыдыковдун калемине таандык Төлгө спектакли менен ачылды. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндө жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.